Аларча мамлекеттик резиденциясында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин, коргоо министрлер кеңешинин жана коопсуздук кеңешинин катчылар комитетинин биргелешкен отурум өттү. Кыргыз Республикасынын төрагалык алдында өткөн отурумдун күн тартибинде уюмга мүчө өлкөлөрдөгү аскердик саясий кырдаал боюнча пикир алмашуу ЖККнун ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Протоколго ылайык алгач ЖККга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилеринин биргелешип сүрөткө түшүү жөрөлгөсү орун алды. Андан соң тараптар кеңейтилген курамдагы жыйындар залына өтүштү. Иш-чараны Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ачып, отурумдагы өнөктөштөргө Кыргызстандын төрагалык учурундагы колдоолор үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жыйында уюмдун ишмердүүлүгүн мындан ары бекемдөөгө багытталган маанилүү чечимдердин документтери даярдалып аныкталат. Отурум жемиштүү болоруна ишеним арткан министр андан кийинки талкууну жабык эшик артында улантууну сунуштады. Повестка дня включает широкий круг актуальных вопросов. Биз биргеликте өткөрүп жаткан жыйын жемиштүү жана иштиктүү болот деп ишенебиз. Андыктан отурумду ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Учурдан пайдаланып, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкө катары алгачкы ирет катышып жаткан Казакстандын тышкы иштер министри Ермек Көшербаевди жана Казакстандын коргоо министри Даурен Косановду куттуктайм. Жыйында аймактык коопсуздукту чыңдап, жамааттык коргонуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, тышкы саясий аракеттерди координациялоо менен катар, азыркы коопсуздук чакырыктарына каршы туруу маселеси талкууланары сөз болду. Анын ичинен Баңгизатка каршы стратегия жана жакынкы 5 жылга аскердик кызматташтыкты өркүндөтүүнүн планы кабыл алынып, ЖККнун КМШ жана ШКУ сыяктуу башка эл аралык уюмдар менен өнөктөштүгүн өркүндөтүүгө көңүл бурулган. Коргонуу коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташуудан сырткары трансулуттук коркунучтарга, анын ичинен терроризмге, кибер коркунучтарга каршы туруу чаралары боюнча пикир алмашылды. Тараптар жабык эшик аркасындагы сүйлөшүүлөрдөн соң жыйындын жыйынтыгы боюнча макулдашылган документтерге кол коюшту. Бүгүн ошо ОДКБда биздин төрагалыктын убагында өткөн ишти боюнча баа бердик. Андан тышкары 17 документ даярдалды. Анын баарын биз азыр тактап бекиттик. Азыр бул документтер президенттердин деңгээлинде каралып кол коюлат. Мен оюмча биз 1 жылдык өзүнүн төрагалыктардан жогорку деңгээлде өткөрдүк. Бардык биздин коноктор аны айтышты. Азыр төрагалык Россия тарапка өттү. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ОДКБнын келечеги чоң. Мындан ары да чогуу иштегенге аракет кылабыз. Ал эми Кыргызстандын төрагалыгы жогорку деңгээлде уюштурулган иши, ачык диалогу жана сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуу жүргүзүлүшү, ошол эле учурда уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына көңүл буруусу менен өзгөчөлөнгөн. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.